Салам достор, Sports KG каналына кош келипсиздер. Бул каналдан сиздер спорт дүйнөсүндө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу маалымат ала аласыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Абдуманап Нурмагомедов анын мушкерлерине карата айтылган сөздөргө жооп айтты. Дана Уайт азыркы учурга чейин беттеш кайсыл жерде болоорун айта элек. Конор Макгрегор Хабибтин ордуна беттеш өткөрөт деген жаңылыктар чыктыбы? Эгерде видео сизге жакшы болсо, каналга катталууну албетте унутпаңыздар. А биз болсо баштадык. UFC 249-га так 2 жума калды. Бирок азыркы учурга чейин кайсыл жерде болоору жана кимдер беттеш өткөрөрү белгилүү эмес. Дана Уайт журналисттер менен болгон чыр-чатактан кийин дагы бул нерсени сыр тутмакта. Мына ушундай болсо дагы Дана Уайттын сөздөрүнө карай турган болсок, анын айтымы боюнча бой өткөрүү үчүн бардык нерсе даяр. Көрмандардын бирөөсү UFC'нин боссуна Instagram'да: "Дана, кайсыл жерде болот турнир? Албетте, сен кылып жаткан аракетиңди мен жогору баалайм. Бирок турнир өтчү жай таппай жатсаң, жөн гана аны жылдыр. Биздин баарыбызды үмүттөндүрө бербей. Мен ишенем, сен бул нерсени баары бүткөн соң бизге дагы сонун беттештерди өткөрүп берүүңө", деп жазган. "Менде бир нече жай бар. Мен болгону эч кимге эч нерсени айтпай жатам", деп жооп берди Дана Уайт. Азыркы учурда мушкерлер кайсыл жерде беттеш болоорун, жада калса ким менен беттеш өткөрөрүн билишпейт. Бул көбүнчө Тони Фергюсонго тиешелүү, анткени анын атаандашы Хабиб мындай баш аламандыкта беттеш өткөрбөй тургандыгын айткан. Чынында эле, ким менен беттеш өткөрүүнүн жөнүндө түшүнүгүң жок. Ага кошумча беттеш кайсыл жерде болоорун билбей туруп, кандайдыр бир нерсеге даярдануу бул абдан эле оор. Ошондуктан бул таймашты кайсыл бир убакытка чейин жылдырып туруу туура деп ойлойм. Сиздердин ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар. А кызыктын баары бул жакта. Кээ бир адамдар мушкерлерге караганда көбүрөөк нерсени билет окшойт. Азыр түшүндүрөм. Телеканал Fox өзүнүн официалдуу баракчасына жаңыртуу киргизип, Хабибтин ордуна Конор Макгрегор коюлду. Тони Фергюсонго каршы беттеш өткөрүү үчүн. Дана Уайт команданын составын жана беттеш кайсыл жерде болоорун аныктай албай жаткан кезде, Белоруссия официалдуу түрдө UFC 249 турнирин кабыл алууну жана Хабиб менен Тонинин беттешин сактап калууну сунуш кылышты. Бул нерсени жарыялаган Максим Корольков. Биз UFC менен байланыштык. Өзүбүздүн таныштарыбыз аркылуу абалды түшүндүрдүк. Белоруссияда бардык нерсе мүмкүн. Азырынча биздин президент эч кандай иш-чарага тыюу сала элек. Бул нерсени айтуудан алдын биз мамлекет тарабынан колдоо алдык. Колдоо алгандан кийин гана сунуш киргиздик. Биз конкреттүү түрдө колубуздан келген площадкаларды сунуш кылдык. Алардын бири Минская арена, Европадагы эң чоң бир аянттардын бири. Ага кошумча жаңыланган Динамо. Эле чет өлкөлүк жарандар үчүн виза алууга да жеңилдиктерди түзүп берүүгө даярбыз. Эгер азыр UFC бул нерсеге макул болсо дагы, убакыт аз калды, аябай. Виза жасоо үчүн ал жака барып, аба ырайына көнүп, даярдануу үчүн мушкерлерге бир аз көбүрөөк убакыт талап кылат. UFC бул нерсени кабыл алган учурда деле бул нерсе туура болобу? Убакыт кандай болуп калат? Өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. Хабибтин атасы Абдуманап Нурмагомедов UFC'нин анын мушкерлерине карата туура эмес мамиле жасап жаткандыгы тууралуу айтты. Хабиб UFC'де биринчи күндөн тарта 2 стандартта беттеш өткөрө баштаган. Хабиб UFC менен контракт түзгөндө 16 беттеш, 16 жеңүү болгон. UFC'де ал алгачкы беттештеринде эле жеңип баштаган. 5 беттешти катары менен жеңгенден кийин ар бир мушкер чемпиондук беттеш өткөрүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. А Хабиб болсо 10-чу беттештен кийин гана мүмкүнчүлүк ала алды. Ошол эле нерсе азыркы учурда Ислам Махачевди дагы күтүп турат. Эч бир мушкерге UFC тарыхында мындай көпкө созулган марафонго кабылган эмес. Жеңил салмак биздин артыбыздан калышын каалайм. Менин ал жакта беттеш өткөрүүгө мушкерлерим көп, деп айтты Нурмагомедов. А сиздердин оюңуздар боюнча мушкерлерине карата туура эмес мамиле жасап жатабы?
өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. Мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта туруңуздар.